Кыргыз Республикасынын Кара-Балта шаарында 2023 жылдын 11 март күнү Жусуп Баласагын атындагы диний агартуу борбору тарабынан уюштурулган шаарды тазалоо боюнча массалык иш-чара болуп өттү. Бул массалык иш-чарага диний агартуу борборунун студенттери жана ага караштуу Нур мечитинин чоң жамааты катышты. Мына жаз мезгили кирип келгенине байланыштуу Кудайдын улуу куттуу күнүндө Жусуп Баласагын атындагы диний агартуу борборунун жалпы студенттери менен биргеликте жана ага караштуу Нур мечитинин жалпы жамааты менен биргеликте Кара-Балта шаарында тазалык иштери ишенбелик жүрүп жатат. Карыялар үйүндө аларга барып алардын батасын дуасын алып, көчөлөрдү шыпырып тазалап, бак-дарактарды бутап, себеби пайгамбарыбыз хадистин мазмунунда айткан ат-тухуру шатурул иман, тазалык бул имандын жарымы. Ошондуктан өзүбүз таза болсок, айлана чөйрөбүз таза боло турган болсо, анда жалпы коом дагы таза болот экен. Болуп өткөн масштабтуу деңгээлдеги ишенбиликте Кара-Балта шаарынын көчөлөрү, Жайыл районунун бейтапканалары жана карыялар үйү, ошондой эле спорт аянтында, балдар оюн аянтчыларында жана башка чоң объекттерде тазалык иш-чаралары болуп өттү. Я являюсь замдиректором по лечебной части Джаильского района территориальной больницы. Выражаем огромную благодарность просветительному центру Жусуп Баласагын. Мы сегодня проводим субботник. Ребята, которые пришли нам на помощь, большая поддержка от них. У нас территория больницы очень большая, в районе 7 гектаров. И их помощь непосредственно для нас большой вклад в нашему району, в нашей больнице. Ишенбиликке катышуучулар тазалык процессинде бак-дарактарды бутап, көчөлөрдү шыпырып, куурап калган чөп-чарларды тырмашып, ошондой эле арыктарды тазалоо менен биргеликте бак-дарактарды агартуу иш-чаралары болуп, натыйжада ишенбилик абдан активдүү жүрүп жатты. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мынакей бул медресенин балдары биз жашаган жерди тазалап субботник кылып атышат. Эмне дейбиз? Разыбыз, таптаза. Биз ушундай кир болуп калган эле, кыштан чыктык, тазалап коюшту. Бул менин үйүм, мен тегерем астын баарын тазалап салышты. Мен ана тазалайм, мына тазалайм деп жүрдүлем. Эмне деген сөз айтабыз? Бир гана Алла разы болсун сиздерден, ошол, башка эч сөз жок да. Постоянно жаз келгенде кылып турат, постоянно уборка кылып турат. Элдин баары довольны, кыргызы, орусу дебей баары разы. Азыр мен Кара-Балтан кыдырып келдим, Шопокова, Кожомбердиева, бүт жакты тазалап жүрүшөт. Эч эме жок, ыраазычылыктан башка. Рахмат только. Сегодня на территории нашего пансиона для пожилых людей проводится субботник. Вот пришли к нам мальчики из просветительского центра имени Жусупа Баласагына. Они приходят к нам каждый год, помогают нам в уборке территории. Мы им очень благодарны. Огромное спасибо хотелось выразить от нашего всего коллектива, от себя лично. Молодцы, мальчики. Спасибо большое, что не забывают наших постояльцев, наших жильцов. Это большой вклад. Это и для нас, сотрудников, и для стариков. Старики всегда очень радуются, когда приходят люди с улицы и что-то делают для них. Они очень радуются, что их не забывают, что все-таки они живы еще. Так что огромная благодарность и руководству вашему, и непосредственно мальчикам. Хочется прям вот каждому подойти и руку пожать. Молодцы. Спасибо огромное. Шаарды көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында жаңы көчөттөр отургузулду. Өзүңүздөр белгилүү болуп калгандай, кечээ күнү жалпы биздин Жайыл районунда тазалоо иштери жүргүзүлдү.
бул тазалоо иштерине жалпы эле биздин жергиликтүү азаматча башкаруу органынын башчылары, анын аппараттары, ошондой эле биздин райондук мекеме уюмдар белгиленген өздөрүнүн участкаларында, ошондой эле өздөрүнүн имараттарын айлана тегерегин тазалоодо чоң иштерди алып барды. Кара Балта шаарындагы Жусуп Бала Сагын атындагы дин агартуу борборунун студенттери чоң жумуштарды аткарып, биздин шаардын тазалоодо, ошондой эле дарактарды актап тазалоодо, арыктарды ишчин тазалоодо, ошол эле биздин ошо азыркы айтып өткөндөй биздин Кара Балта шаарындагы биздин поликлиниканын, кызыл поликлиниканын айлана тегерегин, ошондой эле чоң биздин территориальный больницанын, оорукананын территориясын тазалоодо чоң жардамын көрсөтүп, балдардын катышуусу менен биз ушу жазгы азыркы көрктөндүрүү, жашылдандыруу, ошондой эле тазалоо иштеринде активдүү катышып берди. Мен райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, аким катары өзүмдүн атыман мен ушу Жусуп Бала Сагын атындагы дин агартуу борборунун жетекчилигине, ошондой эле биздин студент окуучу балдарыбызга чоң ыраазычылыгымды билдирем.